2005 жылдан 2010 жылга чейинки аралыкта Кыргызстанда буйрутма адам өлтүрүүлөрү көп катталган. Жергиликтүү басылмалар ал жылдарды мафия бандалар тууралуу тасмаларга салыштырып жазышкан. Маалыматтарга караганда Бакиевдин бийлиги маалында 30дай киши буйрутма менен өлтүрүлгөн. Алардын ичинде депутаттардан тарта криминалдык чөйрөнүн өкүлдөрү бар. 24 марттагы окуядан бир ай өтпөй 10 апрелде белгилүү каскадер Үсөн Кудайбергенов үйүндө кечки саат 9-дарда атып өлтүрүлгөн. Ал март революциясында элдик кошуундарды түзүп, көптөгөн соода борборлорун, банктарды талап тоноочулуктан сактап калган. Ошондой эле жер басып алууларга каршы чыккан. Маалыматтарга караганда Кудайбергенов ишкерлерден акча опузалаган уюшкан кылмыштуу топторго ачык каршылык көрсөткөндүгү үчүн криминалдык топтор анын көзүн тазалаган деп айтылып жүрөт. Гиннестин рекорддор китебине кирген биринчи кыргыз Үсөн Кудайбергенов 19 жашында оор трюктарды аткарып кинолорго тартыла баштаган. Ал көптөгөн каскадерлорду тарбиялаганга жетишти. 55 жашында киши колду болгон Үсөн Кудайбергеновду ким өлтүргөнү 3 жылдан кийин 2008 жылы февралда аныкталат. Бирок ал убакта кылмышка шектүүлөр эчак өлтүрүлгөн болгон. Установлено, что данное преступление совершили Ахматбаев Рысбек, Нарматов Айбек. Тергөөнүн жүрүшүндө бул кылмыш ишин Ахматбаев Рысбек, Нарматов Айбек, Коноев Нурлан жасаганы аныкталган. 2006 жылы Көкчар айылындагы мечиттин жанында Ахматбаев Рысбек, ошол эле жылы августта Радуга пансионатында Нурлан Коноев, ал эми 2007 жылы 19 январда кармоо учурунда куралдуу каршылык көрсөткөнү үчүн Нарматов Айбек атып өлтүрүлгөн. Мындан улам аларга карата кылмыш иштери токтотулган. 2005 жылы 10 июнда Чак түштө Жогорку кеңештин депутаты, белгилүү ишкер Жыргалбек Сурабалдиев Орус драма театрынын жанында атып өлтүрүлгөн. Ал өзү түзгөн ишкерлер биримдигинин кеңсесинен чыгып келе жатканда, келлер Сурабалдиевге карата бир нече жолу ок чыгарган. Окуя болгон жерге келген сот эксперттер жерден жайнаган окторду тапкан. Келлер депутатты көздөй 14 жолу ок чыгарып, анын көбү эл өкүлүнүн башына тийген. Жыргалбек Сурабалдиев ошол жерде жан берген. Анын айдоочусуна дагы тип ооруканага жеткирилген. Депутаттын өлүмү боюнча бир нече версиялар аталган. Айрымдар ишкерлер ортосундагы тирештин кесепети дешсе, жакындары ошол кездеги бийликти күнөөлөп келишет. Кто был заказчиком его убийства? Для меня это однозначно, это семья Бакиевых. Менин атамды Бакиевтердин үй бүлөсү өлтүргөнү айкын болуп калды. Эгер тактабайсам, Жаныш Бакиев. Алар жаңы эле жеткен бийлигин алдырып жиберүүдөн коркуп, аттуу баштуу адамдарды тазалай башташкан. Атам өлтүрүүлөрдүн алдында Кыргызстанга Бермет Акаева жашырынып келген. Баары аны менен жолугушуудан коркуп туруп алган. Атам гана коркпой жолуккан. Бакиевтер мындан кооптонуп бийлигин алдырып жиберүүдөн коркушкан. Жыргалбек Сурабалдиевди өлтүрүүгө шектелип, Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиев кармалып, ал өмүр бою эркинен ажыратылат. Бирок 2010 жылы бийлик алмашкандан кийин анын иши кайра каралып, Сурабалдиевдин өлүмү боюнча акталып чыгат. Жыргалбек Сурабалдиев атып өлтүрүлгөндөн 3 ай өткөн соң, 2005 жылдын 21 сентябрында Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Баяман Эркинбаев киши колду болот. Түнгү саат 10-дорго жакын ал Бишкектеги үйүнөн чыгып келе жатканда, Бадалдын түбүндө жашына отурган эки киши 3 жолу ок чыгарып, унага түшүп качып кетет. Башынан жана мойнунан жаракат алган Эркинбаев ооруканага жеткирилип, бирок эсине келбей көз жумган. Мени бүгүнкү күндө өмүрүмө бир жолу кол салышты. Дагы кол салыш күтүлүштү. Мына кече эле мага берген МВДдин информациясы боюнча мен чет жактан учуп келе отурганда аэропортто ЭРП менен гранатомет менен атканга даярданышкан экен. Бул тасма Баяман Эркинбаевдин акыркы интервьюсу болуп калды. Өлтүрүүлөрдүн алдында 2 күн мурда тартылган. Ал эми андан 5 ай мурда Баяман Эркинбаевге кол салуу болгон. Ал мурду бинт менен оролгон абалда маалымат жыйын өткөрүп, 29 апрелге караган түнү Бишкекте киллер ага карата ок чыгарып, мурдунун үстүн тешип кеткенин билдирген. Муну Эркинбаев саясий ишмердүүлүгүнө байланыштырган, анткени ал президенттикке талапкерлигин коёрун жарыялаган болчу. Ошол окуядан кийин Жогорку кеңештин депутаты мамлекет тарабынан кайтарууга алынган. Баяман Эркинбаевге кол салуунун алдында жан сакчылары артка чакыртып алынган. 2005 жыл 29 ноябрда парламенттин отурумунда улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Таштемир Айтбаев Баяман Эркинбаев криминалдык топтун талабын аткаруудан баш тарткан үчүн жок кылынган деген версия каралып жатканын билдирген. Балким Баяман периште эместир. Баямандын мыйзам менен, криминалдык дүйнө менен, кимдир бирөөлөр менен
проблемасы болгондур. Аны баарыбыз эле билебиз. Бирок мен Баямандын өлүмүн жалаң эле криминалдык разборка, передел собственности деп түшүнбөйм. Бул Кыргызстандын 24 мартынан бери келаткан постреволюционный синдромдун мындай сызык катары, мыйзам ченемдүүлүк катары, логика катары келаткан сценарий деп түшүнөм. Бул ошол эле Үсөн Кудайбергеновдун өлүмү. Бул ошол эле коллегабыз Жыргалбек Сурабалдиевдин өлүмү. Президент Бакиевке бүгүндөн баштап импичмент өз бийлигин Бакиев кан менен баштады. Адамдардын өмүрүн алуу менен башталды деп туруп, импичмент баштайлы, мен алдыңарда туруп берейин. Сүйлөбөгүлө. Өмүрүңөргө коркунучтук келгендер кеткиле. Республикадан чыгып кеткиле. Мындай бандиттик мамлекетте жашоого, иштөөгө болбой калды. Мен эми Жалал Абаддин сакалы бөрттөнбөдүмү бир жаш баланы алдырбайм. Внести на парламент предложение об отставке. Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасын, анын орун басарын отставкага кетирүү тууралуу сунушту парламенттин күн тартибине коюу жана бул сунушту Курманбек Салиевичке киргизүү керек. Ал өз абийирине жараша иш кылсын. Эгер ал бул адамдар мындан арда иштей берет деп чече турган болсо, эмне болоорун күтөбүз. Кийинчерээк Ички иштер министрлиги Баяман Эркинбаев уюшкан кылмыштуу топтун лидерлеринин биринин буйругу менен өлтүрүлгөнүн кабарлаган. Ал эми аткаруучу катары Сабыркул Батыров деген адамдын аты аталган. 2011-жылы ал дагы түрмөдө өлтүрүлгөн. Бирок Баяман Эркинбаевдин жакындары депутаттын өлүмүн саясатка байланыштырып, Бакиевтерди айыпташкан. 2005-жылы парламент дагы бир депутатынан айрылат. 20 октябрда номер 31 колониянын абалы менен таанышуу үчүн барган Тынычбек Акматбаевга түрмөдө отургандар тарабынан кол салуу болот. Аны коштоп барган 3 кишиге дагы ок тийип, 4 тең көз жумган. Депутат тарабынан, депутаттын жардамчысы тарабынан ок, табанча колдонулган эмес. Андан башка Феликс Шаршембаевич, депутат менен кошо барган эксперттер, жардамчылардын бүт түшүнүк каттары бизде бар. Жогорку кеңештин депутатына ок чыгаргандар мыйзамдагы Ууру Айзиз Батукаев баштаган 5 адамды 2006-жылы сот күнөөлүү деп таап 16 жылга эркинен ажыратат. Бирок 2013-жылы Батукаев мөөнөтүнөн мурда бошотулганы элдин эсинен кете элек. 2006-жылы 8 январда Бишкекте кайрадан буйрутма адам өлтүрүү катталат. Бул ирет белгилүү спортчу Раатбек Санатбаевди 7-Кичи районунда атып кетишет. Грек-Рим күрөшү боюнча Азиянын 2 жолку чемпиону, Олимпиадага даярдоо борборунун башчысынын орун басары болуп иштеп жаткан. Ал Улуттук Олимпиада комитетинин президенттигине талапкерлигин коюуну пландап жүргөн. Так ушул ниети үчүн өлтүрүлдү деген версиялар айтылган. Комитетти Баяман Эркинбаев башкарып жатканда өлтүрүлгөндөн кийин бул орун бош турган. Раатбек Санатбаев комитеттин президенттигине көрсөтүлүп, анын шайлоонун мүмкүнчүлүгү жогору болгон үчүн анын көзүн тазалашты дешкен белгилүү спортчулар. Бирок милиция бул версияга кошулган эмес. Раатка кол тийгендин Yenenеmin ilahi vuruğu çizge çekmesin. Çizge çekse dağı bizge çekmesin. 2008-жылы 30-сентябрда жогорку кеңештин дагы бир депутаты Руслан Шабатоев дайынсыз жоголот. Ал ошол кезде оппозициялык КСДП партиясынын мүчөсү болчу. Аны акыркы жолу Бишкектеги кафелердин биринен түнкү саат 3-төрдө көрүшөт. Эл өкүлүн эшикте машинага чакырып чыгып, андан ары алып кетишет. Кылмышка шектүү катары Жумабек Зикирбаев аттуу адам кармалат. Ал депутатты казакстандык Айдос аттуу жаранга жолтурганын айтат. Маалыматтарга караганда Руслан Шабатоев ага чоң суммадагы акча карыз болгон. Ушул үчүн Айдос депутат аты өлтүрүп, Чүй областынын Байтык айылынын жанындагы электр мамылары үчүн казылган чуңкурга көмүп кетишет. Руслан Шабатоевдун сөөгү ал дайынсыз жоголгондон кийин туура 1 жыл өткөндө 30-сентябрда табылат. Ошол жерден өлүк чыккан жеринде колунда сааты бар экен, машинесинин ачкычы табылды. Андан башка рентген жүргүзгөн учурда дабысы сынган экен бир кездерде. Туугандардын айтышы боюнча анан рентген салганда ошол эмелердин баары далилденди. Амражанов жоголгондо атасы ушу биздин көзүбүзчө Руслан менен сүйлөшүп, ушу сенин тааныштарың бар, барып изилдеп сурап көрчү, мүмкүн сен табасыңбы
деген уктук элек да. Ошондон кийин эле ошо күнү эле Шабатоев жоголуп кетип атат. Биз билишибизге караганда Амражановду дагы Шабатоевду өлтүргөн бир группировка болуп атат. Так ушул кылмыштуу топ Социал-демократтар партиясынан дагы бир депутат Жусупжан Жээнбековдун уулу Бактияр Амиражановду дагы өлтүрүшкөн. Эл өкүлүнүн баласы дагы Шабатоев жоголгон маалда дайыны чыкпай алган. Анын сөөгү 9 айдан кийин Кемин районунда талаалардын бириндеги чуңкурдан табылган. Кылмышка шектүүлөр депутаттын уулун кантип өлтүрүп, кантип көмгөндөрүн айтып көрсөтүп беришкен. Ички иштер министрлиги эл өкүлүнүн уулунун өлүмүн бизнес менен криминалдын ортосундагы тирешке байланыштырган. Буга чейинки адам өлтүрүүлөрдү ишкерлик менен криминалдын пикир келишпестиги катары баалап келишсе, Медет Садыркулов Жаныш Бакиевдин жеке буйругунун негизинде өлтүрүлгөнү белгилүү. 2009-жылы 13 мартта Бишкектен анча алыс эмес жерде толугу менен өрттөнүп кеткен Lexus үлгүсүндө гунаа табылып, ичинен 3 адамдын сөөгү чыгат. Алар президенттин администрациясынын мурдагы жетекчиси Медет Садыркулов, анын айдоочусу Кубат Сулайманов жана стратегиялык изилдөөлөр институтунун директору Сергей Слепченко экени аныкталат. Алгач алар жол кырсыгына кабылып каза тапты деп буга күнөөлүү катары Ауди үлгүсүндө гунаанын айдоочусу Өмүрбек Осмонов аттуу адамды табышып, аны 12 жылга соттошот. 1 жылдан кийин бийлик алмашкан соң бул кылмыштын бети ачылып, Медет Садыркулов жана анын жанындагы 2 киши Жаныш Бакиевдин буйругу менен өлтүрүлгөнү ашкерленет. Апрель окуясынан кийин жол кырсыгына күнөөлүү делген Осмонов аттуу жаран түрмөдө кылмыштуу топ тарабынан бычакталып жок кылынат. Тергөө маалында Медет Садыркулов, Сергей Слепченко, Кубат Сулаймановдор өтө мыкаачылык менен кыйналып өлтүрүлгөнү аныкталат. Бул кылмыш иши Курманбек Темирбаевдин дачасында болгон. Ошол жерге апарып уруп, анан муунтуп өлтүрүп коюшкан. Анан кийин машинага салып барып, өйдө жактагы Арашаман өйдө тоонун арасына апарып, ошол жол кырсыгы деген иш менен бензин куюшуп, машинаны өрттөшүп, ушу изин кылмыштын изин жашырганга аракеттенишкен. 2009-жылы мартта болгон окуядан көп өтпөй Эдил Кожошизи деген автордун Кандуу жол деген китеби жарык көрөт. Анда Медет Садыркулов жана анын жанындагыларды Казакстандан Кыргызстанга келе жатканда чек арадан атайын даярдалган топ тосуп алып, шаардын четиндеги дачалардын бирине алып барып, ал жакта тырмактардын астына ийне сайылып, денелерине үтүк басылып, манжалары кескиленип өлтүрүлгөнү баяндалат. Эң кызыгы тергөөнүн маалыматы менен китептеги сүрөттөлгөн окуялар коёндой окшош. Бир гана төп келбеген жери чыгармада Садыркуловду өлтүргөн 11 кишинин дагы көзү тазаланганы баяндалат. Ал эми тергөөдө 30дай киши буйрукту аткарганы аныкталып, дароо 21 колго түшөт. Апрель окуясынан кийин Кандуу жол китебинин автору Эмилбек Каптагаев экени ачыкка чыгат. Ал интернетке жарыяланган маалыматтарды саясатчылардын сөзүнө талдоо жүргүзүп, 10 күндүн ичинде чыгарма жазган. Ал жарыкка чыгары менен Каптагаевди белгисиз кишилер уурдап барып, уртокмокко алганы дагы белгилүү. Кыйнашкан, колуттарын сындырышкан, да башка нерселерди кылган, кескилешкен. Анан ошол өлтүргөндөн дагы ошол мыкаачылык элдин кыжырына тийип, элге чыгып калат дегенди жашырыш үчүн өрттөйт да. Бул негизи эле ошондой. Мунун бирөө айтып бериштин деле кереги жок. Бул ачык эле нерсе да. Медет Садыркуловду жана анын жанындагы 2 кишини Жаныш Бакиевдин буйругунун негизинде Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын башчысы Айбек Абдыразаков, криминалдык авторитет Алмамбет Анапиевдин тобу өлтүргөнү аныкталат. Бул кылмышка УКМКнын кызматкерлеринин дагы тиешеси бар экени белгилүү болот. Тергөө маалында 2008-жылы Медет Садыркуловдун үйүнө кишинин кулагы менен чыпалагы салынган кутучаны дагы атайын кызматтын өкүлдөрү жибергени ашкерленет. 2 иш бириктирилип, 33 томдук материал топтолот. Соттун өкүмүнө ылайык кылмышты аткаргандар 15-тен 18 жылга чейин соттолот. Буйрук берген Жаныш Бакиев сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылат. Медет Садыркулов президенттин аппаратынын башчысы кызматынан кеткенден кийин аброй өсүп, оппозициячыл саясатчылар, чет өлкөдөгү таасирдүү адамдар менен жолугушуп жүргөнү, анын эр жүрөктүгү Бакиевдин бийлигин кооптондуруп, мыкаачылык кылмыш жасоого түрткөнү айтылып жүрөт. Бул окуядан 1 ай өтүп, 2009-жылы 14-апрелде дагы бир буйрутма адам өлтүрүү катталат. Бул ирет Жогорку Кеңештин дагы бир депутаты Санжарбек Кадыралиевди Чак түштө Бишкектеги Ибраимов менен Мөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги үйлөрдүн короосунда бир жолу ок атуу менен өлтүрүп кетишет. Политический жагы боюнча бизде эч кандай күнөм сана жок, ал боюнча токтодук. 2 жагы калды азыр. Же жанагындай криминальный разборка, же коммерческий. Биз бул кишини мурда
бизде жок болчу. Биз азыр эми жаңы бүт иликтеп атабыз. Эмнелери бар, жора жолдоштордун баарын. Тергөөнүн жүрүшүндө кылмышка шектүү катары Алтын Итибаев кармалып, ал өч алуу максатында ок атканы аныкталат. Бирок башка версияларга ылайык Дордойдон Казакстанга жүк ташуу боюнча биргелешкен бизнесте пикир келишпестиктер пайда болгон. Бул кылмышка дагы Жаныш Бакиевдин тиешеси бар экени айтылып, ал эки тарапты тирештирип туруп, экөөнү тең жок кылууну көздөгөн деген сөздөр болгон. Бирок соттун чечими менен Алтын Итибаев өмүр бою эркинен ажыратылат. Бакиевдин бийлиги учурунда белгилүү журналисттер дагы киши колдуу болгон. Ошто Алишер Саипов атып өлтүрүлөт. 2007-жылы 24-октябрда журналистке карата 3 жолу ок чыгарылып, экөө башына, бирөө бутуна тиет. Адам укугу, саясат жөнүндө макалаларды жазып, эл аралык маалымат каражаттары менен кызматташып жүргөн 26 жаштагы Алишер Саиповдун өлүмү боюнча азыркыга чейин сот чечими чыга элек. Кылмышкерлер табылган эмес. 2009-жылы Расулов аттуу адамды күнөөлүү деп соттошот. Бирок Саиповго ок атылган маалда ал конокто отурган тасмасы жарыялангандан кийин акталып чыгат. Ошондон бери Саиповду өлтүрүүгө ким буйрук бергени жана аткаруучулар белгисиз. 2019-жылы тергөө жанданганы кабарланган. 2009-жылы 16 декабрда Казакстанга барган кыргызстандык журналист Геннадий Павлюк колу буту байланып 6-кабаттан ыргытылат. Ооруканада 6 күн жатып көз жумган. Ал оппозициялык саясатчылар менен кызматташа баштаган жана өлүүнүн алдында жеке сайтын ачууну пландап жаткан. Алматы шаарында бул кылмышка шектелип, Казакстандан 2, Кыргызстандан 1 жараны УКМКнын мурдагы кызматкери кармалат. Кошуна өлкөнүн тергөөчүлөрүнүн маалыматына караганда шектүүлөр Павлюкту интернет аркылуу азгырып, Алматыга чакырып, ал жактан акча өндүрүүнү көздөшкөн. Бирок журналисттен эчтеке ала албай койгон соң 6-кабаттан ыргытып жиберишкен. Бул боюнча иш криминалдык мүнөздө деп каралып, 3 киши 11 жылдан 17 жылга чейин эркинен ажыратылат. Бакиев бийликтен кеткенден кийин Кыргызстанда 2014-жылы иш жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра жанданып, кылмышка шектүү катары УКМКнын 2 офицери кармалып, Павлюктун өлүмү кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштуу карала баштайт. Анын жыйынтыгы эмне болгону белгисиз. Элизат Эркинтур, Эрлан Кемелбеков, НТС Жумалык.